адамды эпага санап чыгышкан. Адам жоқ жерге миллиардтар чыдасаң иштебейт. Именно адам керек. Бұл эми видтерин өттүк. Эми ошо уюмдун ичинде антиштейс деген маселе чыгып атат. Негизи кооперативдин мүчөсү качан мүчө болот дегенде бул нерсе түшүндүрөт да, милдеттүү пай, кошумча пай, кооперативный выплата деген бар, милдеттүү пайдын устав менен жалпы жыйын менен кабыл алып атканда коюлат да, бир изим баарына бирдей сумма. 1000 дейсиңер, 5000 дейсиңер, 10.000 дейсиңер, анан ушул уставда жалпы жыйындын айтканда голосованиясынан определять этип аласыңар. Кошумча пай болсо бул деген X, скажем, там 20 адам. Эми оңой болсо чоң болот. Бул үстүнкү паракты түшүндүрөт. Кошумча пай үстүнкү парак дегенде милдеттүү пайдан 10 эсе көп эмес деген сөздү түшүндүрөт. Эмне үчүн дегенде кооперативдик системада мындай да, бирөөнөн кийин бирөө жебейт. Демократиялык принциптер бар. Баары тең-теңме тең, бир мүчө бир голос. Юридический организация кошулса болот, бирок ал бир эле голосто ээ болот. Дактында 2 миллиард киши болсо, бир эле үнгө ээ болот. Голосованиядачы. Ушунчалык тең болуп турганда. Анан кооперативдик выплата болсо товарга. Например, силер атакосуңарды тапшырып атасыңар. Контракт түзүлдү 30 сомго дейли, менеджер менен. Siz tavsiyeleriniz kooperatиве ал 25 сом. Себеби 25 мен учетко отургузат, мындайда 25 мен учетко отурсу да, дальше кетти. Анан 30 сомдон сатты дейли бuyakta. Анан кооператив буякта расходторду чыгымдайт. Ушул жолдо. Ал кандай бир разницасы чыгып, буякта 5 сом расход болгондон 5 сом калат да. Ошо 5 сом кайра буяка 5 сом деп бuyakta. 35 деп болчу, оңой санаганда. 5 сом кайра келип атат. Айтып дегенде биз 5 сом бергенде 25тен алган да, чыгымдарды санап чыгарып саткандан 5 сом калып калат да. Бирок ошо 5 сомду жанагы тоннасына көбөйтүп, кайра жыйынтыгында санап өткөрүп. Ошону кооператив выплата дейт. Анткени деген бул эмнеге кылынат дегенде, башка 25тен алдыйды, сразу 35тен санап бере албайт, а вдруг расход көп болуп калса. Сразу же банкрот кылган болбойт да, өзүңөрдү ойлоңор. Бул временный цена эмес. А контракт мындай. Ооба, контрактты да таанышыңар керек, ага окупту. Бирок экономический процессти да түшүнүш керек да. Көбүнчөсү кооператив болуп ачылып аткан көп жерде ошо ашып калышкан да. Скажем, картошка менен 10 тонна түшсө, келе 10 тонна 10 сомдон деп жулкулдатып алышкан да. Расходду Пушкин төлөйт. Өзү сатса да өзү деле расход болмок да, негизичи. Бирок любой кыймылда расход бар да. Азыр эле бул центрга жеткиче эле мындай айтканда райцентрге жеткиче расход бар да. Ушундай эле. Ошон үчүн мондай методологияны түшүнүш керек. Ошол как раз кооперативный выплата. То есть любой движение кооперативде уже 200 жылдан бери чечилип, маселени каралып, учеткалар отуруп калганда, оңой эле да. Болгондо эми адаптация кылыш керек да, ар бир мамлекеттин өзүнүн нерсине природно-климатический элдин характерине караша, мүнөзүнө караша тууралуу келиш керек да. Болгондо ошо. Бул болсо үстүнкү паракты эмне кылат дегенде, бул негизи эмнеге икмалат этет дивиденд. Дивиденд билесиздер экен, да? Андазлашат өтөсүз. Негизи жылдын аягында кооператив доходду карайт да. Общий доходдон 100% болду. Ошо 100%ди распределение кыласыңар да. Өнүгүүгө 25% кетири деп коет. Дивидендке 25% каралган. Экити аласыңар бул заработчу. Там страховка 5% ушинтип бөлүнөт да. Бул дивиденд отпайсызбы? Ушул как 100% караганда, например, 10 өйдөнөстө 1000 караганда 10 000ге чейин да. Бирөө 10 000, бирөө 5 000, бирөө 1 000 сом дивидендке салып коюп пайдаланат. Ушул 100% ошо караша бөлүнөт да. 10 000 өзүнүн процентин алат, 10 000ге караша 5 000. Муну эмне кылат дегенде, өзүңөрдүн капиталыңа биринчиден милдеттүү пайдан, анан кошумча пайдан түзүп койбойбу? Чтобы
акчалык келбегенге, максимально такалык келбегенге жетпегенче. Например, банктан алсаңыздар, банкка төлөйсүздөр касаң. Банкка төлөөчү өзүнүн мүчөлүгү менен начнет турабы? Зачем кормить еще одну организацию, когда можно өзүнүн организацияңда мүчөлөрдү кормить этчек болсо? Максат ушундай да. Бул көрүш керек, негизи капиталды түзүп аткан моментте экономический баланс санап чыгыш керек. Действительно, банктык кабинеттерди толтурабы же элдерде туура иштерин жүргүзүп, балким, например, ушунун көбүрөөк кандай бир акча керек болсо склад куруш керек болот. Привлекать үчүн бул экисин көбөйткөн мүддөр болот. Бирок муну эмне үчүн парол кылат дегенде мындайда, скажем, кооперация болот. Миллионер керек 300 миң штаб койсунчу дилдерге. Ошого иштеген болуп калат да, 4% ошо чөп болот. А кооперативде айтылат демократиячы, бирөөнөн кийин бирөө жебеш керек. То есть ошого доступ бербейт да, бир аябай байбай, баары таралып калбасын деген сөз да. Ошон үчүн үстүнкү парол алат. Ошондо үйдө болбасын дечи, 50 миң болсо 50 миңге чейин, 100 миң болсо 100 миңге чейин. Бирок акча привлекать этиш керек. Любой бизнести баштаганда эмне керек? Акча керек. Акчасы вообще движение. Вот примерно ушундай.